Alып келип, станогуң бар. Бар. Ушундай талаптарга ылайык аталган райондун Төбөлсай айылынын колунан көөрү төгүлгөн устасы Бактыбас Молдобеков колуна тийген 100 000 сомго жыгач устаканасын жаңы жабдуулар менен толуктаган. Натыйжада өндүрүшү кеңейип, учурда мурунку продукциялар менен бирге эле бал челектерин жасоодо. Ага буйртмалар аргын болгондуктан акырындык менен туруктуу жумуш орундардын түзүлөөрү күтүлөт. Балчылар заказ берип калды, биринчи жолу жасап, образецин алып келди. Анан жасаса болот экен, анан жасап атабыз, жаңыдан баштап атабыз. Негизи Жумга районунда жок экен бал челек жасагандар. Анан ат башы, Токтогул тияк бияктан заказ берип алдырышат экен да. Сенсорный экен. Жаңы модельдер машина экен. Булар Ал эми 10 жылдан бери тикмечилик менен алектенген Чаек айылынын тургунду Самара Аксанбекованын кичи мекенине тигүү цехин ачам деген тилеги акыры жүзөгө ашып отурат. Ал материалдык жардам түрүндө берилген 100 000 сомго акыркы үлгүдөгү машиналарды сатып алганда курсант. Айтымында эми өзү менен бирге социалдык жактан колдоого муктаж кошунасын да ишке тартмакчы. Мына ушул мисалдарды тастыктап тургандай, социалдык контракт долбоору элди жакшылыктан алып чуудан тышкары кандайдыр бир деңгээлде аймактардагы жумушсуздукту ооздуктоо кызыкчылыгын да көздөйт. мен аябай сүйүнүп атам, кубанычтамын. Буюрса ойлогон ой максатыма жетем деп ишке ашырам деп ойлоп атам. Иштетем буюрса. Нарын облустук бийлигинин билдиргендерине караганда, эң ириде электиктердин жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган ушул акцияга аталган өрөөндөгү 13 айыл өкмөтүнөн 128 долбоор сунушталып, анын 50-сі тандалып алынган. Арасында мал чарбачылыгы, кайры иштетүү, күнөскана, жеңил өнөр жайы боюнча ишмердүүлүктөр бар. Негизги донордон саналган бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы азырынча сыноо ретиндеги тажрыйбанын натыйжалуулугу дурус бааланса, өлкөдөгү башка райондорго да жашыл жарык жандырылмакчы. Бул биздин үмүтүбүз, бул пилоттук долбоорду кеңейтүү, бирок негизинен биринчи кезекте ушул эки райондогу пилоттук долбоорубуз канчалык натыйжалуулугуна жараша анан кеңейтүү жолдору каралат. Айтмакчы, көпчүлүктүн көңүлүндө төп бул долбоор эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өз ара тыкыз кызматташууларынын натыйжасы. Андыктан Жумгал районуна делинген 5 миллион сомдун өз максатына жумшалышын камсыздоо аталган ведомствонун жоопкерчилигинде. Биз буга чейин ошо үйлөр менен бирге иштешкенбиз. Буларга биз жардам бергенбиз. Буларга биз бизнес планды түзүп бергенбиз. Мисалы, ким кайсы тармакка ыгы бар болсо, ошол жагдан биз колдоп бергенбиз. Антсе да жөжөлөр күздө санат эмеспи? Демек бүгүн эле ураалап тебетейлерди көккө ырытууга эрте. Анткени эң оболу Жумгал жана Кадамжай райондорундагы калктын айырылуу катмарындагыларга бөлүнгөн каражаттардын кайтарымына жетишүү зарылдыгы бар. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Жумгал району.